Салам алейкум, кандайсыздар, кутмандуу кушак күнүңүздөр менен урматтуу көрүүчүлөр. Кудай буйруса бүгүн Москва убактысы боюнча саат 8-ден 15 мүнөт өттү, 28 апрель. Кудай буйруса мына 4 машина турат, мен артында 3 эконом, бир комфорт баштадык. Саат 8 болду азыр. Кечки саат 8ге чейин иштейбиз, озашканга чейин. Ким көбүрөөк иштейт экен, ким кандай иштейт экен, азыр көрөсүздөр. Мен уткандан бир көргөн артык дейт, көбү сурап атат. Москвада жумуш кандай болуп атат, иштесе болобу, канча иштесе болот депчи. Ошого мына наглядный пример болот. Ошон үчүн видеону калтырбай, видеону аягына чейин көрүңүздөр. Кудай буйруса бүгүн кызыктуу, пайдалуу видео тартканга аракет кылабыз. Комфортко кайрылалы. Комфорттун водители. Салам алейкум. Атыңар ким болот? Салам алейкум. Максат. Максат, жакшы. Мен го тааныйм, дос болобу там. Элдер эмет болдун да, көрүп алдым. Так, мына бир заказ кылгам. Кечинде бир заказ кылганыңызга 334 рубль дейт. Всё, азыр баштайбыз, Кудай буйруса, үйгүзүп туруп. Всё, мына көрүп алдыңар, 334 деп турат таксометринде. Анан кечинде эметебиз, көрөбүз канча болгонун. Машинанын жылы кайсы? 2016, объемучу? 1.6, Шкода Октавия, комфорт, анан эконом. Комфорт. Арасында бир. Комфорт, эконом, детский барбы? Детский жок, комфорт, анан эконом только. Все, болду, анда баштадык. Так, на 2016-жылкы Шкода Октавия. Так, анан кийинки машина 2016-жылкы Kia Rio. Бунун водителин тааныйт болушуңар керек. Бул жигиттин аты Талант болот. Салам достор. Бүгүн өзүңөр көргөндөй, билгендей мен 2 сопернигим бар. 3өө бар да. Үчөө тең аябай жеткен жумуш эмелер. Аябай опытный, Москвада көптөн бери турушат. Билген өзүңөр көргөндөй. Сенчи Москвада такси өткөнгө канча болду? Где-то 3 жылдай болуп калды. 3 жылдай. Алар деле ошондой болду. Биз бүгүн ошол жарышка алып атабыз. Ким өзүнүн каалагандай иштейт, кайсы районго барып. Кечинде буйруса полный итогду көргөзөбүз, ким канча иштеди жана кандай иштеди. Таксометрин көргөзүп койдуңбу ачыба? Чтоб бардыгы неме болгондойчу, прозрачный болсун. Таксометр азыр мен телефондо өчүк, мен күйгүзө калайын. Күйгүзө кал ошону. Так, токтоңуз. Башта. Бул видео кызыктуу болот деп ойлойм. Потому что көп адамдар сурашат. Жумуш Москвада кандай болот деп. Буюрсам 10 күн бир жумадан бери жумуш кичине жакшы болуп калды, ошон үчүн биз күн белгиледик. Буюрса кечинде көрөсүздөр. Күйдүбү телефон? Күйдү. Күйгүзүп даярдап туруш керек да, негизи ушул видео тарткан оператор бала келатканда. Машинанын жылы кайсы? 2016бы? Kia Rio. 16. Комфорт, эконом, комфорт плюс. Жок, биз эми мындай простой эле эконом эле жүрөбүз. Только эконом. Детский барбы же жокпу? Детский да жок. Детский да негизи иштеген, бирок аябай көңүл калган. Не үчүн көңүл калды эле? Детский да ар кандай болот? Азыр последний время көп тоспалдарын угушума караганда рейтинг түшүп коет экен. Анан мен иштеп жүргөндө көп эме болчу. Тоспалдар көп болот, кандай кылат, мындай кылат. Ошол себептен мен дагы иштебей калгам детский. Сиз дагы детскийге иштебей калган сымал телефонуңузда иштебей калган жокпу? 2000 years later. Так, кана көргөзчү таксометриңди. Таксометр меники бүгүнкү 0 иштекеди. Мен иштеген эмесмин. Кечинде буюрса саат 8де көрөсүздөр. Хорошо, ийгилик. Так, анда мына 3-чү машина. Volkswagen Polo 2020-жылкы, объем 1.6. Салам алейкум. Бул айдоочунун аты Урмат. Мен дос болом. Так, эмени көргөзүп койсуңбу таксометрде? 0 деп турат, мына. 0 деп турат. Так, приоритет 7 деп турат, Всё түшүнүктүү. Кудай буйруса кечинде эметебиз, кечке чейин иштейбиз. Азыр. Так, мен өзүмкүн көргөзөйүн силер. 0 деп турат таксометрим. Активность 15. Кудай буйруса баштадык. Так. Жигиттер кандай кылдык анда? Баштадыкпы? Достор, мына бардыгыбызга ийгилик каалап коюңуздар, Кудай буйруса мына бардыгыбыз тең одновременно. Давайте жигиттер на линию базалы, кимге биринчи заказ түшөт болду экен,
Давай, таке бастыңбы? болчумун да. О, мына мага заказ келди. Что-то алыс жактан берип атат, 1.28 менен пропустить кылабыз аны. Заказ отменен. Достор, бул жерден Дагы алыс жактан заказ берип атат, анда пропускать Заказ этебиз. отменен. Сен кеттиңби? Кана? Базар жок. Дальний подача болдуңбу? Бирок долгий поездка экен. Життер мондай Шереметьевское несправедливость болуп атат, шоссе. бул жактан 14 минутта берип атат. О, что-то будет пропускать этебиз. Давай, удачи. Алдыңбы? Базар жок. Достор, силерге автосервис Золото Прону сунуштамакчымын. Бул жакта азыр акция жүрүп атат. Шиномонтаж 1200 рубльдан. Круглосуточно иштейт. Метро Щелковода, улица Бирюсинка 1/18 строение 26-да. Андан тышкары кузовщик, маляр, автоэлектрик, ходовщик жана замена масла бар. Байланыш телефондор аркылуу маалымат алсаңыздар болот. Так, биринчи машина кетти. Мына шамалдай, шамдагай жигиттер кетти, мына монтель алып кетип калышат да. Свободен. К великому сожалению, месье, в моем сердце уже нет места. Освободить не удастся. Убедительный довод. Говорите, кого убить. Сможете за 20 минут отвезти меня в аэропорт? За 20 минут я и бутерброд успею доесть. Вперед. Мына мага да Кудай буйрса заказ түштү. Сагат түштүбү заказ? Жок. Френд отпайчы. Все, фотоконтролдон өтүп атат. Мага да заказ түштү, Кудай буйрса мен да кеттим. Бисмилла деп туруп. Хоп деп. Мына өзүңөр көргөндөй. Заказым 6 мүнөткө барат экен заказыма. Ал заказым болсо бирок мындай 15 мүнөттүк жерде экен. Что-то неудачный заказ алып турдум мен. Ладно. Так, мына достор, саат 8-ден 50 мүнөт өттү. Биринчи заказымды мына 18 мүнөттө алып келдим. 395 рубльга. Бир аз неудачныйраак заказ алып алдым. Бул жерде мен турган жерде коэффициент жок. Бөлөк жактарда мына коэффициент бар да Москванын. Бул жактан мисалы Шереметьеводан шаарды көздөй барганда аябай пробка. Ошон үчүн ойлоп атам. Бир аз неудобный заказ алып алдым да биринчисиндечи башында. Көрөбүз эми дальше кандай болот. Жакшылап иштегенге аракет кылабыз. Активность жакшы, Кудай буйрса, приоритет дагы +15, ошон үчүн ойлоп атам. Жакшы эле иштесе болот, жакшы эле шансым бар деп. Мага Долгопрудныйга проводник берди. Ал жакта заказ көп экен, спрос көп экен. Ошол тарапты көздөй кетип баратам азыр. 13 мүнөт көргөзүп атат. 8-6 километр экен. Кудай буйрса. Ошол жака барсам, ал жактан заказ берет болуш керек, потому что бул жакта азыр Шереметьевода заказ жок. Терминал Дны билесиздер иштебей калган. Ошол себептен Долгопрудныйды көздөй кеттим. Заказым өтө неудачный болуп калды да. Биринчи заказ менен кетип мындай коэффициент көбүрөөк күйгөн, жакшы жака заказ алып кеткендер сразу эле подряд мага окшоп проводникти күтпөй, сразу эле дальше больше кетип иштеп калып, жакшы шанс болду деп ойлоп атам да аларгачы. Өкүнбөйбүз, бирок Кудай буйрса дагы целый день алдыда, весь день впереди дегендей. Да, Кудай буйрса жакшы заказдар попал болот деген үмүтүм зор. Ошон үчүн комментарийге жазгыла достор, ким көбүрөөк иштейт болду экен деп ойлоп атасыңар. Шкода Октавиябы же Kia Rio 2016бы же Volkswagen Polo'бу же мен көп иштеймби, ким көбүрөөк иштейт го деп ойлоп атасыңар. Комментарийге сөзсүз жазып койгула. Анан видеонун аягында көрөсүңөр, Кудай буйрса ким көп иштеген. Терминалды азыр иштебей калган. Көрдүңөрбү, жабык терминалдычы. Азыр жабык. Азыр только терминал Б иштеп атат.
ошол себептүү бул жактан пустой кетип атам. Эгерде мурдакыдай неме болгондо, абал болгондо сөзсүз заказ бермек го деп ойлоп атам да, терминалдан. Эгерде сто иштетем деген пландар бар болсо, ой максаттар бар болсо, ошолордун готовый бизнес, стону сунуштап кетмекчибиз. 2 подъемник, 2 бокс, бардык мындай жарыктар коюлган, бардык шарттар түзүлгөн, иштегенге даяр мастерлер иштеп атат. Готовый бизнес, бардык неме оборудованиялар бар, инструменттери керектүү. Ушунун бардыгын калтырып кетет. 300 миңге деп базын айтты хозяину, бирок чалып сүйлөшсөңөр болот. Анча-мынча майда чүйдөдө нюанстар бар, мына сүйлөшө турган телефон менен. Онун адреси Аланецкая улица, 14, владение 2, Отрадный райондо. Толук маалыматты ушу телефон аркылуу сүйлөшүңүздөр. Мындай высокий спрос жерге проводник берген. Плюс 15 болчу, приоритет плюс 19 болуп калды, 4 балл берди, бирок ал 20 мүнөттө түгөнүп өткөн. Азыр күтүп атам бул жерде заказды. Бул жакта азыр көргөзөм, коэффициент күйүп атат. Так, мына коэффициент күйүп турат бул жерде. Высокий спрос. Чота заказ бербей атат, бирок азыр берет болуш керек. Көрөбүз азыр байкап. Күтүп турабыз уже. Саат 9-дан 3 мүнөт өтүп калды уже. Экинчи заказды жеткирдим, 9:30 болду. 10 мүнөттө 229 рубль болду. Так. Сразу следующий заказ алдым, кийинки заказ. Долгий поездка экен, Москванын центрине. Кудай буюрса, кеттик. Мен 2048 рубльга иштедим. Берки дос балдар канчага иштешти билбейм, мага аябай кызык болуп атат. Биз кечке чейин бири-бирибизге эч нерсе айтпайбыз деп сүйлөшкөнбүз. Буюрса кечинде саат 8-дерде. Так, саат 11-ге 10 мүнөт калды. Мына кийинки заказды алып келдим. Центрге келип калдым. Для безопасности советую пристегнуть ремень. Без проблем. Салам алейкум. Саат 2 болду. Кийинки заказды алдым. 11-ден баштап иштеген жокмун. Майда чүйдө жумуштар менен жүрүп калдым. Кудай буюрса заказ алдым. 6 мүнөттүк жерге барат экен, 2 километрге да чыкпайт экен ал жери. Кеттик. 3 мүнөттө заказ алып келдим. Канча чыгат го деп ойлойсуңар мына? Так, 140 рубль. Ушуну ойлобогула достор, эгерде силер таксиде иштебей жүрсөңөр, ойлошуңар мүмкүн 140 рубль чөнтөгүнө түшүп атат депчи. Жок. Яндекстин комиссиясы деген бар, таксопарктын комиссиясы деген бар, ошолорду кемитебиз. Бензинге да акча кетет деген сыяктуучу мисалы. Таксиде иштегендер түшүнөт, бирок таксиде иштебегендер түшүнбөйт да ал нерсени. Так, достор, саат 2-ден 19 мүнөт өттү. Кийинки заказды мына таштадым. 6 мүнөттө почти 160 рубль болду. Ты меня снимаешь? Нет, нет. Достор, саат 3-тен 5 мүнөт өттү. 13 мүнөттө алып келдим заказды. 178 рубльга. Наличный луч картага которду. Түшүптүр.
Так, достор, саат 15-тен 41 мүнөт өттү. 12 мүнөттө заказ алып келдим. 148 рубльга. 13 мүнөт, почти 13 мүнөттө алып келдим. Мына. Следующий заказ алдым, кийинки заказым. 11 мүнөттүк жеркен тоже 150 рубль болуш керек, по-моему. Жаңылышпасам, азыр көрөбүз го. Еще мен где-то 20 минутадай еще уйкум келип, аябай жестко. 20 минутадай уктадым. Берки балдар эмне кылып иштеп атышат, вообще билбейм. Буюрса кечинде саат 8-дерде жыйынтыгын бастыр. Саат 16-дан 39 мүнөт өттү. Мына 20 мүнөттө алып келдим, мына теги эки адамды. Каракылжалыктарга окшоп кийинип алышыптыр. Каракылжалыктарга окшоп кийинип алып каяка жүрөдүңүз? Каракылжалыктар ушундай кийинеби? Алар кичинеле бир жерге ишке кирип калса, шляпа кийип, папка көтөрүп алат. Каракылжалыктар үчүн бул шляпа менен плащ национальный форма. 20 мүнөттө алып келген заказым 264 рубль. Наличный карточкага 270 которду. Ошондой, достор. Продолжаем дальше. Кийинки заказды алдым, ал кийинки заказым каяка барат экен? О, нормальный заказ экен, центриге барат экен. Коэффициент күйүп аткан жерге. Жакшы. Саат 6-дан 42 мүнөт өттү, мына заказды жеткирдим. Спасибо за поездку. 448 рубльга. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Достор, мына саат 7:30 болду. Акыркы заказ болуп калды окшойт уже. Оз ачарга убакыт болуп калды, мына 457 рубль болду, мына мага 500 рубль берип рахмат деп койду да. Тетиги чемоданчан кирип баратат го, ошонун чемодан жардам берген болчумун. Багаждан алып чыгып, ошого рахмат деди окшойт. Ошондой, достор. Үйгө келип калдым, Кудай буйрса. 2000 years later. Достор, мына Кудай буйрса бүгүнкү сменабыз аяктады. Эртеменки 8-ден мына кечки 8-ге чейин иштеген жигиттердин мына машиналары Rio, Kia Rio 2016, Volkswagen Polo, анан Kia Rio 2021. Тиги комфорт болсо, ал тилекке каршы жумуштар менен келе албай калды. Срочно бир жакка кетип, ошо биз калдык. Мына мен, бул жакта эки биздин конкурсанттарыбыз. Бүгүнкү мына күндүн эң слабый иштеген мен болдум. 3800 иштептирдим 15 заказ менен. Андан кийинки Volkswagen Polo айдаган Урмат бирок 25 заказ кылыптыр. 25 заказ кылыптыр. Өзүңөр көрүп атасыңар мына. Бирок активность плюс жеткен, ошон үчүн балким аз болуп калгандыр. 6000 иштептир 25 заказ менен. Андан кийин биринчи местода победитель. Конечно, кто же сомневался? Талант Текпашев 7600 иштептир 19 заказда, ошол эле убакытта. Таке, молодец. Куттуктайбыз сени, жеңишиң кут болсун. Красавчик.
Кудай буйруса экинчи части болот. Бул жаңы форматтагы мындай ушундай интересный кылып кызыктуу видео тартканга аракет кылдык, чтоб силерге кызыктуу анан информативный болуш үчүнчү. Эгерде бул видео, бул формат жакса, лайк басып, комментарий калтырып койгула, сөзсүз. Силер да жазгыла бүгүн канча иштедиңер. Каналга катталып, сөзсүз комментарий жазып, колокольчикти басканды унутпагыла достор. Биз менен бирге болгула. Кудай буйруса дагы алдыда жакшы пайдалуу контенттерди тартканга аракет кылабыз. Чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик бардыңарга. Аргымакты жаман деп буданды кайдан табасың, агайынды жаман деп тууганды кайдан табасың, аксаманды жаман деп чөптү кайдан табасың, аз дүйнөнү жаман деп көптү кайдан табасың, жарма чайды жаман деп этти кайдан табасың, акындарды жаман деп кепти кайдан табасың, агарган карда көп жүрсөң көзүң